УТРК Ысык-Көл телеканалдын эфиринде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев болмокчумун. Саламатсыздарбы? Бишкек шаарында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Ырыс-Ордо мамлекеттик конгресс борбору 24 август күнү расмий ачылды. Ачылыш АЗМге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, коомдук жана маданий ишмерлер, элчилер катышты. Мамлекеттик маанидеги бул заманбап комплекс эл аралык саммиттерде, форумдарды, расмий кабыл алууларды жана жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрүүгө ылайыкталган. Конгресс борбор 14,7 гектар аянтты ээлеп, борбордук имараттан жана расмий делегациялардын башчылары менен жогорку даражалуу конокторду кабыл алууга арналган 8 мейман үйүнөн турат. Ошондой эле бул борбордук имаратта 1238 орундуу курултай конференц залы, 1000 адамга ылайыкталган банкет залы, 235 орундуу пресс зал жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө арналган атайын залдар жайгашкан. Мындан тышкары мейман үйлөрүндө жогорку даражалуу коноктордун жайлуу эс алуусу жана иш жолугушууларын өткөрүүсү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Анда жашоо жана иш бөлмөлөрү, жолугушуу залдары жана эс алуу зоналары каралган. Комплекс мындан ары Кыргызстанда ири эл аралык иш-чараларды жана расмий жолугушууларды өткөрүү үчүн колдонулат. Биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда мамлекетибиздин дараметин жана келечекке болгон умтулуусун айгинелеген заманбап өнүгүүнүн жаңы символу катары Ырыс-Ордо мамлекеттик конгресс борборунун салтанаттуу ачылышына чогулуп олтурабыз. Ырыс-Ордонун ачылышы Кыргызстандын эң башкы байлыгы болгон эгемендүүлүк күнүнүн 35 жылдыгына карата эң сонун белек болуп турат. Алгач жаңы ийгиликтердин башаты болсун деп аруу тилек кылып, куттуу имараттын Ырыс-Ордонун ачылышы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин карамагына токой кызматы өткөрүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтому чыкты. Белгиленгендей, буга чейин токой кызматы өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу болуп келген. Эми жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги токой чарбасынын субъекттеринин ишин уюштурат. Токой чарбасын башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик жөнгө салууну жана токойлордун кадастрын жүргүзөт. Ошондой эле жаратылыш объекттерин кайра түзүүгө жана ландшафттарды калыптандырууга байланышкан чарбалык ишти жүргүзүүдө токой ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууну контролдойт. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ысык-Көлдө браконьерликке каршы кезектеги экологиялык рейд жүргүзүлдү. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Рейдтин жүрүшүндө суудан 3299 метр эски синтетикалык тор чыгарылып, 70 кг таштанды чогултулду. Министрлик браконьерликтин алдын алуу, суу биоресурстарын мыйзамсыз пайдаланууга жол берүү жана Ысык-Көлдүн экологиялык абалын сактоо боюнча рейдтерди мындан ары да үзгүлтүксүз жүргүзүлөрүн белгиледи. Тоң районунун Алабаш айылында жаңы окуу жылында жаңы билим уясы эшигин ачат. Көп жылдан бери эски имаратта билим алып келген окуучулар үчүн заманбап 2 кабаттуу мектеп курулуп, пайдаланууга берүү алдында турат. Курулуш иштери 95% аяктап, мектептин айлана тегерегин иретке келтирүү жумуштары жасалып жатат азыркы тапта. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берилчү объект туурасында кийинки сюжетте. Тоң районунун эң алыскы тоо койнундагы Алабаш айылында көп жылдан берки көйгөй чечилди. Мында 225 орундуу заманбап 2 кабаттуу жаңы мектеп курулуп, пайдаланууга берилгени турат. Курулуш 95% аяктаган. Учурда ички жасалгалоо жана айланасын көрүктөндүрүү иштери жүрүүдө. Көзөмөл жакшы болуп атат, жана курулуш нормаларынын баары туура жана так каралып атат. Муса Кидбаев атындагы мектептин тендердик баасы 98 миллион болгон. Буюрса 26-жылы 31 августта өткөрүп берүүнү тандалды. Алабаш айылындагы эски мектеп 1959-жылы ашар жолу менен курулгандыктан эскирип, талапка жооп бербей калган. Андыктан жаңы билим уясы курулуп, элиттик окуучуларга татыктуу билим берүү үчүн бардык шарттар эске алынып салынды. Айылдын кышы катаал болгондуктан мектептин жылуулук тутумуна өзгөчө көңүл бурулган.
Мектепти ачуунун алдында турабыз, Кудай буюрса. Айыл эли да кубанычта, баары кубанычта. Эми биздин мектепте ушул кичинекей мектепте эле 300гө чукул бала окуп келгенбиз, окуучулар. Бул мектепте жалгыз гана биздин айылдын балдары эмес, жак кошуна четинки айылдын балдары дагы автобус менен ташылып келинет. Баардыгыбыз кубанычтабыз, мектебибиз жаркырап бүтүп кетсин деп баарыбыз күтүп атабыз. Эски мектепте биз окуганбыз, биздин улуу агаларыбыз, биз төрөлүктө эле иштеген мектеп экен. Ошондон бери андан бери биздин бүтүп кеткенибиз 40 жыл болду. Эми мына заманбап мектепте биздин балдарыбыз, неберелерибиз окуп буюрса жакшы болуп калды. Жергиликтүү бийликтин айтымында райондо билим берүү объектилеринин курулушуна өзгөчө маани берилген. Аны менен катар соц мекемелердин имараттары дагы жаңыланууда. Бул үчүн республикалык казнадан каражат өз убагында бөлүнүп, курулуштар 1 жылга жетпей салынып бүткөрүлүүдө. Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата 3 объекттин толук бүткөрүлүп ишке берилет. Бул 2 мектеп жана 1 бала бакча. Андан тышкары 3 объектинин капиталдык оңдоп түзөө иштери жасалып жатат. Финансы министрлиги аркылуу үлүстүк дем берүүчү грантка долбоор 12 долбоор жактырылып, 12 долбоор тең ошол соц объекттерде иш жүрүп, булардын аяктоо мөөнөтү октябрь-ноябрь айлары. Тоң районда билим берүү тармагындагы курулуштар муну менен эле чектелбейт. Учурда райондо жалпы 7 билим берүү объектисинин курулушу жүрүп жатат. Алардын 5өө мектеп, 2өө бала бакча. Ал эми Ала Баш айылындагы жаңы мектеп эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берилет. Салтанат Саракеева, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл облусу. Өлкө аймагындагы айрым мектептерде оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүүдө. Балыкчы шаарындагы Зайракан Исаев атындагы номер 4 жалпы билим берүү мектебинде да капиталдык оңдоп түзөө иштери жасалууда. Мектептин 1968 жылы курулгандан берки тарыхында мындай ири оңдоп түзөө иштери биринчи жолу жүргүзүлүп жатат. Балыкчы шаарындагы Зайракан Исаев атындагы номер 4 мектеп жаңы окуу жылына жаңыланган шартта ишигин ачууга камынууда. 1968 жылы курулган окуу имаратында ушул убакка чейин мындай көлөмдөгү капиталдык оңдоп түзөө иштери болгон эмес. Учурда мектептин ички ремонт иштери уланууда. Буга чейин имараттын чатыры толугу менен жаңыланган. Эми класстар, коридорлор жана башка бөлмөлөр иретке келтирилип жатат. Мына быйыл Кудай буюрса ушул АБР тарабынан каржыланып, биздин 2-чи этаждагы STEM багытындагы класс кабинеттерден 8, усулкана, актовый зал жана спорт зал, балдардын өнөрканасы жана кыздардын өнөрканасы жана 1-чи 2-чи этаждын коридору толугу менен капиталдык ремонттон өтөт. Кабинеттер заман талабына ылайыкташтырылып, STEM багытында сабак өтүүгө ылайыктуу шарт түзүлүүдө. Бул окуучулардын практикалык жана техникалык билим алуусуна мүмкүнчүлүк берет. Жаңыланган мектеп окуучулар үчүн ыңгайлуу жана заманбап билим берүү чөйрөсүн түзүүгө багытталган. Ушул маалда стройка иштери жүрүп атат. Бул мектеп 68 жылы курулганына себептүү аябай акыбалы аябай өтө начар экен. Ошол акыбалда азыр колдон келишинче оңдоп атабыз. Электричествосы вообще такыр эле болбой калыптыр. Андан бери жаңырттык. Данный момент ушу эми эски мектептин ал акыбалын билесиңер да, кайра оңдоп түзөш ушундай эле азыр биз азыркы технология менен баягы косметический кылып жасап атабыз. Колдон келишинче жасап бүтөйүн деп калдык. Азыр краска убагына келдик. Азыр ушул моментте краскаларын кылып атабыз. 30 чакты бала иштеп атат. Строительдер эмгектенип атат. Колдон келишинче, колубуздан келишинче баягы эски мектептин ал акыбалы начар болгондуктан колдон келишинче азыр оңдоп жасап атабыз. Мектепти оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн Адис фирмасы тендерден 17 миллион сомдук сунуш менен жеңүүчү болгон. Учурда жумушчулар жаңы окуу жылына чейин бардык иштерди бүткөрүүгө аракет кылып жатышат. Быйыл өлкө аймагында жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталмакчы. Медербек Кеңешев, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Балыкчы шаарынан. Ал эми Чолпон Ата шаарындагы ат майдан 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даяр. Объектте капиталдык оңдоо иштери толугу менен аяктап,
негизги имараттар жана инженердик тармактар жаңыланды. Аянттын айланасы да көрктөндүрүлүп, көрүүчүлөр үчүн шарттар жакшыртылды. Ат майдандын жаңыланган көрүнүшү жана алдыдагы мелдештерге даярдыгы туурасында кийинки материалда. Чолпон Ата шаарындагы ат майданда капиталдык оңдоо иштери толугу менен аяктады. Долбоордун алкагында ат майдандын негизги объектилери жаңыланды. Анын негизинде VIP зона, конок бөлмөлөрү, трибуналар, административдик жайлар, жертөлө, фонтандар жана унаа токтотуучу жайлар оңдолду. Мындан тышкары инженердик тармактар жаңыланып, аймак көрктөндүрүлдү. Биз ушул жерди башталгандан баштап эле жакшы иштеп, жакшы меме кылдык. Эксменде иштеген күндөр болду. Көчмөндөргө спейт этебиз депчи, аракеттерибиз жакшы эле болду. Азыр эми толук кандуу иштерибиз бүтүп калды. Азыр жууп тазалоо иштери калды. 1-2 күн сайын фонтандар иштетип, светтерди иштетип, текшерип коюп атабыз да. Ошо эртеңки күнү уят болбогондой кылыпчы. Почти бүтүп калды да иштерибизчи. Жууп тазалоо иштери калды. Ошо Кудай буйруса көчмөндөр оюнуна толук кандуу дайын да. Капиталдык оңдоо иштери республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Учурда ат майданда алдынча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык иштери жүрүүдө. Көчмөндөр оюнуна мынандай кыргыз элинин рухун, духун, маданиятын көтөрө турган ушул ысык көл жергесине келип иштеп, ушундай иштерди аткарып атабыз. Келгенибизге ушу 2 ай болуп калды. Материалдык расход болобу, башка болобу, биздин оозубуздан чыгыга электе алып келип турушту. Ошолорго мен ушу жумуш берген адамдарга, баарынан дагы бизге жумуш берген адамдарга, анан ушул жерде иштеген адамдарга ыраазымын. Бул көл бир эле көлдүн немеси эмес да булчу. Бул деген нерсе бүткүл Кыргызстандын келечегиндеги сыймыктана турган жерлерибиздин бири. Тарыхына токтолсок, 1930-жылдардан башталган бул объект 2014-жылы биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата оңдолуп, ал эми 2018-жылы толук жаңыланган болчу. Бүгүнкү күндө Чолпон Атадагы ат майдан 10 000 көрүүчүгө ылайыкталган ири ат спорттук комплекстердин бири болуп саналат. Алтынай Рыспай кызы, Айбек Турдаконов, Мадина Бакирова, Сүкөлө жаңылыктар үчүн Чолпон Ата шаарынан. Кыргыз адабиятынын көрүнүктүү өкүлү, жазуучу, котормочу жана публицист Аман Саспаев көзү тирүү болгондо быйыл 100 жашка толмок. Жазуучу окурмандарга Парторг романы, Сарала ит, Тоо чабалекейи, Татым туз өңдүү ондогон чыгармалары кыргыз-кытай сөздүгү аркылуу таанымал. Аман Саспаев Түп районунун Кең суу айылында туулган. Айрым маалыматтарда туулган жылы 1929 жыл деп белгиленсе, жеке булактарга 1926 жылкымын дегени бар. Чыгармачыл жолу 1940 жылдардын аягында башталып, кыргыз адабиятына өзгөчө баяндоо стили жана терең мазмундагы чыгармалары менен салым кошкон. Бул аба ошол чакан аңгемелеринде ошол чыгарманы каерден баштап, каерден бүтүрөт, ичинде кишинин көңүл дүйнөсүнө жеткире турган кандай жагдайларды козгойт, ошону кандай ыкма менен беребилет. Ошонун баары тең өз ордунда. Бу турмушта ар кандай кээ бирөөлөр бар. Чоң-чоңлуу роман жазган кишилер, чоң-чоңлуу повесттер жазган кишилер аңгеме жаза албайт. Себеби ар бир жанрдын өзүнүн бир жазуу мүмкүнчүлүгү, өзгөчөлүгү бар да. Парторг романы, Шашкедеги кара туман жана башка чыгармалар турган менен бирөөдүн накта талантын ушу аңгемеде көрсөткөн да. Калемгердин чыгармачылыгы кыргыз прозасынын өзгөчө аңгеме жанрынын өнүгүшүнө зор салым кошкон. Ал Кытайдагы кыргыздардын турмушун, маданиятын жана тарыхын өз чыгармаларында кеңири чагылдырган саналуу жазуучулардын бири. Анын Мурат тандалган аңгемелер, Мамырдын махабаты сыяктуу китептери жана Кытай адабиятынын кыргыз тилине которгон эмгектери кыргыз маданиятынын алтын фондунан орун алган. Замандаштары өзгөчө адамдык касиетин эскеришти. Аман абанын мүнөзү кандай адам эле? Биринчи мен ушул адамгерчилигине токтолсом дейм да. Мүнөзү баладай жумшак эле, ишенчек эле. Анан бирөөнө ушул адамдарга бир жамандыкты каалабаган, дайыма адамдарга жакшылыкты каалаган ушундай бир жарокер адам эле да. Анан Аман абамдын ушундай мээнеткеч экендиги мен ошо үйүнө байма-бай барганда көрүп калдым да. Айрыкча мынакей жанагы Кытай кыргыз сөздүгүн түзбөдүбү? Кыргызча Кытай сөздүгү депчи. Мына ошого 55 000 сөздүктү киргизди. Анан Аман абамдын үйүнө барып калганда ошол бир комнатанын ичинде эле ошол
Полудан баштап тиги 4 кере келсе ана патологуна чейин бүт карточкаларды чаптап койчу. Кытайдын сөздөрүндөн Кытайдын тамгалары иероглифтер өтө татаал да, биздикидей эмес. Ошолордун баарын жазып ошо сөздүктү тизип коюп, ошонун үстүндө иштеди. Басарга жер жок, отурарга жер жок ал жерде. Жалаң карточка кагаздар бүт. Бул киши айтты ошондочу. Мынакей иштеп аткандарына барып калдым, мына көзүмдө эле күбө болуп жүрдүмдечи. 8 жыл ошол 8 жыл ошол мынакей отургучта саз отуруп жаздым деп. Карандай чай ичип жаздым депчи. Ачык отуруп жаздым, иштедим деп күн-түн мынакей ошол мезгилдерде. Туура китеп чыкты. Китеп чыкты, анан кийин бул китебин ошол убактарда Кытайга да жөнөттү. Пекинден бир кат келиптир, куш тилинде болгон. Кат келгенде ошо мага телефон чалып чакырды, турганда үйүмө келип кетчи. Кытайдан бир жакшы кабар келди, бирок деп койду. Өзүнүн бирак деген сөзү бар ал ичинде, көп айтар эле. Анан бардым, барсам ошол отурган экен, мени окуп берди, кытайча жазылган экен. Дагы үстүнө 5000 сөз кошуңуз дептир, 5000 сөз. Баягы 55000 сөздүн үстүнө дагы 5000 сөз кошуңуз. Анан ошондо бир эмгектериңизди баалайбыз дегенде бир Кытай эме мамиле кылыптыр да, жазган. Сыпайы жазып коюптур. Анан Аманова түшүндү окшойт өзү дагы. Анан бирок андан кийин жазган жок, отурган жок ага. Эми ошончо эмгеги мурунку жанагы 55000 сөздүктү түзгөн эмгеги мындай үстүртөнө бааланбай да калды да. Жакшы, айтылбай калды дегендей. Ал эмес биздин өзүбүздүн мынакей Кыргызстанда да биздин деле ошол убактардагы жетекчилер деген, бийлик өкүлдөрү деле баалаган жок да бул ишин эмгегин. Мына ошолго чейин Аманованын бүгүнкү күнгө чейин дагы бааланбай келаткан дагы ушунда да. Жазуучунун айрым аңгемелери орус, француз, кытай, латыш, татар, башкыр, казак, уйгур, каракалпак тилдеринде которулган. Ал чыгармаларын уйгур, казак тилдеринде дагы эркин жазган. Узак жылдар бою кытай тилин изилдеп жүрүп, 55 000 сөздү камтыган кытайча кыргызча сөздүк түзүп, 2003 жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына карата жарыкка чыгарган. Кытайча, кыргызча словарь өзүңөр көрдүңөр килейген китеп 55 000 сөздү камтыйт да. Анан бу биздин бийликтегилерби же вообще чөйрөбүз анча буга этибар бербей жүрдү. Мен ойлодум эле, бу маселен орусча, кыргызча сөздүк бар. Кытайча, кыргызча сөздүк болгондон кийин бул дагы бир иликке алынып калышы мүмкүн го деген ойдо жүрдүм да. Бир сыйлык жана башка жөндөн эмес, просто жылуу кабыл алат дегендей ойлоп жүрдүм. Анан анча этибар беришкен жок. Аман Саспаев 86 жаш курагында каза болгон. Анын өмүр жолу адабиятка берилгендиктен, изденүүнүн жана эмгектин үлгүсү. Арадан жылдар өтсө дагы калемгердин чыгармалары кийинки муундарга мурас болуп кала берет. Айзат Анарбекова, Олан Жаныбек уулу, Асылбек Кайсенов, Ысык-Көл жаңылыктары. Ысык-Көлдүн кайсы гана аймагы болбосун турист күтүүгө эң ыңгайлуу келет. Акыркы убакта туризм айыл жергесинде да жанданып, жергиликтүүлөр эс алуучуларды кабыл алууну өздөштүрүп жатышат. Ак Кочкор айылында да мындай жайлардын бири чет элдик туристтерди тосуп, кыргыздын меймандостугун тартуулап келет. Ак Кочкор айылындагы бул конок үй 5 жылдан бери эс алуучуларга кызмат көрсөтүп келет. Өзгөчөлүгү бөлмөлөрүнүн табигый материалдардан жасалып, улуттук колоритти сактаганында. Жергиликтүү тургундардын айтымында айыл жергесинде турист кабыл алууга мүмкүнчүлүктөр арбын. Жетегүз абдан кооз жер, анан көптөгөн ошо конокторду бул жерге кызыктырат. Көптөгөн ошо группалар келип атат. Көбүрөөк ошо Жетегүздө жатаканага да калып, обедке келип, мындай чогуу тамак жасоо мастер-класстарды уюштурабыз, ат мингизебиз. Ошентип мындай бияка ошо Жетегүзгө, Ак Кочкорго көбүрөөк туристтер келип, көбүрөөк ошо салым болсун, өнүгүүгө салым болсун деген максаттабыз азыр. Айыл жергесинде ошо туризмди өнүктүргөнгө эң жакшы шарттар бар деп ойлойм. Эң негизгиси ошо биздин жаратылышты сактап, көрсөтүп, жана туура багытта өнүксө болот. Быйыл конок үйгө келген чет элдик туристтердин саны көбөйдү. Алар негизинен Ысык-Көлдүн кооз жаратылышына, айылдын тынчтыгына жана жергиликтүү элдин жашоо турмушуна кызыгып келишет.
3 күндөн бери жөө кыдырып келатабыз. Укмуштуудай кооз жерлерди, жаныбарларды көрдүк. Бул жактын тоолор менен суулары көз жоосун алат. Жергиликтүү эл да бизди жылуу маанайда тосуп алып жатат. Бул жерге алгачкы жолу келип, сонун көз ирмемдерге күбө болдум. Эс алуубуз абдан жагып жатат. Кийин сөзсүз кайра келем деп ойлойм. Ал арада Дуанда туризмди өнүктүрүүгө багытталган бир катар ири долбоорлор ишке ашууда. Айталы, Борбор Азиядагы эң ири тоо лыжа кластери болгон Алатоо резорт курорттук комплекси курулуп жатат. Долбоор ишке ашса, аймакка туристтердин агымын көбөйтүп, туризм тармагынын экономикалык мүмкүнчүлүгүн дагы кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Ысык Көл жаңылыктары. Ушуну менен жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктар түрмөгүн биздин Facebook, Instagram жана YouTube социалдык баракчаларыбыздан көрүп окусаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.